Assalamu alaikum urmatlı bizden kanalının görüntüleri. Kutmanda günüңүздөр менен fermerler. Karаңыздар, мындай керемет аңгы суйлар келиптир. Biz Карабалтадабыз. Карабалтадагы мына мал жандыктар келчү короодобуз. Бул жерге жылкылар келип аткан, былтыр букалар. Быйылкы жылга буйруса уйлардын биринчи партиясы келди. Болгондо да Абердин аңгыс пародасына уйлар келиптир. Өтө тема уйлар келиптир. Мына ачыгын айтканда тема уйлар. Көрүп турасыздар. Бүт бары bir жерден келиптир. Биркалар басылган Кыргызстандыкы. Каяктан келди булар? Немеден келди? Пенза. Татарстандан. Татарстандан, ha? Канча баш мына булар? 42 баш. Bir короодон келди да бүт бара. Билбейм, Казакстан. Так, асыл тукум короодон келиптир. Конечно, бул эми ушунча уюң болсо bir короодо азыр ушунун баарын алсаңыз эле сизге асыл тукум алганга уруксат берсе керек короо. Түзгөнгө. Экини тууган, кунажындар бар. 4 ай жеринде. Ошондо эң картаңдары бирде экини тууган, а? Картаң ашы жок. Эми жаш улуусун айтам да. Машалла. Өтө сонун экен. Ого, будан кантип алабыз эми? Аралатайлычы, кичине айдайлычы мындай суюлтуп. Чапай эмеспи? Машалла, мына. О, бушта жана дөңдөр ошол жака туруп алыптыр да, чоңдор. Мына күлүп атат окшойт. Булар бооз эмес, ширктен пайдаланып айтып кетейин. Точно билбейм. 50 болуш керек. Кыскасы ошол жактан качканы бар, качпаганы бар да. Аха. Мына көрдүңүздөрбү? Нол жактан бир четтен экөөбүз көрсөтөлү. Вот жолдо дакш келди. Аңгустун бою өтө узун болбойт дейт, а? Средний болот дейт, бирок жаман плотный болот дейт да мына. Чистокровный аңгус да булар. Таза. O российский биркасы да бар, өзүнүн Кыргызстан биркасына катышып да. Карантинде шунака басып берди. Ал бул неме болду да, булар азыр эми кандай границадан өттү. Баягы осемнениялар не болуп калды. Осемне дейм да баягы. Карантинден чыкты бар. Карантинге туруунан чыкты, болду, текшерилди, ha? Эми коркпой келип ала бериңиздер. Карантинге кирип чыгыптыр, келгенине мына короого кечээ келип түштү, туугандар кечээ жылкылар тартканбыз. Кечээ карантинге барып, ошол жактан туруп, анан кечээ карантинден чыгыптыр. Мына ушул уйлар Россиядан келгендеги эти ушул болсо дагы топтолобу? Бул эт багытыбыз местное направление бойдо. Эми аңгус азыр дүйнөдө деп айта албайм, мен биздин Орто Азияда ошол жакта жашайбыз го. Эт багытында номер 1 пока, э? Эт багытында номер 1. Живой вес менен 580 килограмм, 590 килограмм чыккан болчу. Россияда туруп, э? Мындайда аңгустун ургачын көптөр сата бербейт да. Анткени бул жош, бири-бирин сүзбөйт, мындай, анан бири-бириге үйүрү жакшы, билесизби? Чачылбайт. Кичине үйүрдүү болот. Анан мындай ургачын көп сата бербейт да. Негедир ушуга мен таң калып, анан сиз ургач таап келипсиз да, болгондо эркекке караганда ургачын таап келипсиз, ургачыга спрос өтө көп. Бирок саткандар аз. Ошол сыңары буларды канчадан сатайын деп атасыз эми? Негизи келишебиз эми 150 миңден 180 миңге чейин деп атам. Түшүрүп беребиз да. 150 миңден 180 миңге чейин деп атыптыр. Аңгустарды апарып бугаңыздар. Аңгус букалар болсо, коңуш айылдарда өзүңүздөрдө коюңуздар. Дүң алам деген хозяйство болсо келишебиз да. 42 башты бүт баарын дүң алам десеби, анда сүйлөшөт экенсиздер туугандар. Жаш уйлар экен, арасында бооздор бар, бооз эместери бар. Кыскасы жаңы келген али белгисиз. Бир нерсе деп айтыш кыйын, эми курсагы чыңып туuyun деп калса, мына бооз экен деп айта бересиздер. Машалла, мына керемет уйлар. Тусадагы мартка, апрелдерге барып туйт да буларчы. Март апрелге барып туйбу? Туса дагы. Так, мен бир аралайынчы. Аңгус өз биздин Кыргызстандын уyu да бул. Бизге айтат да. Биз мындай кичине ухошкан азыраак кылабыз го малга биз кыргыздар. Ошосунда бул талаадан тоюп, талаадан семирип, ошондо да кийин бир сойсоң же бир сатсаң жакшы акча болуп бере турган мал. Биз кармай турган уй. Хош. Аңгустар деле сүт берет. Биздин жөнөкөй уйларда эле сүт берип коет, булар деле жакшылап бакса. Хуш. Сааса болот дегендей. Көздөрү таза экен, бак түшкөндөрү жок.
Көріп отырсыздар, оозунан шилекей аккандары жок. Демек карантинден өттү. Келип коркпой ала берсеңиздер болот экен мына ушул уйларды. Эч менен да байланышасыздар. Кошумча суроолор болсо экран астынан номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар. Дарыя Кара-Балтада, Новониколаевка айылында, Кара-Балта шаарынын күнчыгыш жагында. Мына ушул уйларды мен ойлойм тутуп кетиши мүмкүн, анткени ургачыга спрос көп. Ургачы көптөн бери элдер алып келгеле Кыргызстанга. Быйылкы сезондун эсебинен биз биринчи алып келдик дейт аңгус уйларды. Анда эмесе жетишип калыңыздар, алып кетиңиздер. Татарстандан бир чыгып тур да бул дагы. Хош.